секрет мурас катары калтырып кеткен да, бул деген ырыс алды ынтымак деп. Экономикалык өнүгүүнүн алдында Фрэнсис Фукуяма деген окумуштуунун чоң илимий жумушу бар, доверие деген. Ошол жерде ал айтат да, ар бир экономикалык өнүгүүнүн алдында, ар бир өлкөдө экономикалык өнүгүүнүн алдында бир нерсе болгон дейт да, бир нерсе болгон. Бул деген жарандардын ортосунда бири бирине болгон ишеним көтөрүлгөн дейт да, уровень довериемде өскөн дейт да, бири бирине ишенип жакшы мамиле кылып бири бирине, ушу ырыс алды ынтымак деген сөз да, анан экономикалык бийиктиктерге жетишкен да. Ынтымак деген бул мындай пассивный положение эмес, мындай бирөө урушуп койсо унчукпай анан хорошо деп эле мындай турган эмес ал. Ынтымак деген бул активный позиция да. Бул деген сен бирөөгө болгон чын жүрөктөн мындай жакшылыкты каалашың, бирөөгө ишенгениң, анан өзүңдү сага бирөө ишенгенге татыктуу болгондой болуп алып жүрүү, ошондой сөздү сүйлөө, ошондой ишти жасоо да. Мисалы үчүн бирөө келип алып туруп тиги жасап берем деп туруп предоплатасын алып качып кетип калбайчы. Ошонун баары деген бул деген уровень доверия деген болот да. Анан кийин Кыргызстан качан өнүгөт? Түндүк түштүк деген маселе жок болгондо. Дуңган орус кыргыз анан сен тигиндейсиң мындайсың деген маселе жок болгондо, сен тияктыксың мен бияктыкмын деген маселе жок болгондо, сенин уруң тиги менин урум бул, мындай башты мындай тартат экенсиңер, жамбашты мындай тартат экенсиңер деп ошого тирешип алып бири бирибизди шылдыңдап немеден эмес, айдаганда деле даже азыр байкасаңыз бири бирибиздин номерибизди карап ориентир кылып атабыз. Андай болбойт. Негизи экономикалык өнүгүүнү кааласак мындай иштер туура эмес. Ошондуктан өнүгүү бул деген кредит алуу эмес, бул деген падышада эмес, даже президент, депутаттарда эмес. Бул деген ар бир жарандын өзүнө мындай мен ишенимге татыктуумун деп ишти алып баруу, сөздү сүйлөө жана мындай чөйрөңдө ошондой өзүңдү алып жүрүү. Ошол бул деген ар бир жарандын милдети да. Анан ошондо гана өнүгүү болот. Көрөсүңөр го.